والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Birinçiden бүткүл аламды жараткан Аллах Subhanahu wa Ta'ala мактоолор болсун. Аллах Subhanahu wa Ta'alаны канчалык мактасак, даңктасак, ошончолук аздык болот да. Аллах Тааланын барлыгын, бирлигин бир гана бул жашоо менен эмес, ар кимибиздин өзүбүздүн денебиз менен, кулк мүнөзүбүз менен билжек болот да. Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибизге бул дүйнөдө бир канча убакыт жашоо өмүр берген да. Бул өмүр ар кимибиздин өзүбүзгө жараша Аллах Subhanahu wa Ta'ala убакыт берген да. Убакыт ал-вактул касайф, убакыт деген бир кылыч сыяктуу. Эгер биз аны кеспесек, ал бизди кезет да. Ошондуктан Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибизге бул дүйнөдө рызкы берди. Рызкы бергенге жараша кандай берет? Кайсыл убакта берет? Кантип берет дегендей, Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибизди бул дүйнөгө 6 саныбызды аман кылып жаратты. Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибизге көрүүчү, билүүчү, угуучу кылып жаратты. Аллах Тааланын өзүнүн сыпаты менен. Албетте Аллах Тааланын сыпаты биздин сыпатта эмес. Балким биз билбеген нерсени, биз укпаган нерсени Аллах Subhanahu wa Ta'ala билип угуп турат. Аллах Subhanahu wa Ta'ala биздин ар бир кылган ишибизди, ирмемибизди секунд сайын алдан дагы ылдый төмөн, өйдө төмөн кылбай, убакытты Аллах Subhanahu wa Ta'ala бизге берип турат. Лаухул махфуза биздин Аллах Subhanahu wa Ta'ala bizdi жарат электе мурун эле бизди жаратып, биздин рухубуз, рух аламында эле бизди жаратып койгон. Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибизди ушул күнгө, ушул айтка жеткирип, намаз окутканга дагы Аллах Subhanahu wa Ta'ala шүгүрлөр келтиришибиз керек. Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибиздин бул дүйнөдө жаралгандан максатыбыз бир гана жеп ичиш эмес, иштеш эмес, байлык топтош эмес, бийлик кылыш эмес, бир гана Аллах Subhanahu wa Ta'alага ибадат кылыш. Канчалык биз Аллах Subhanahu wa Ta'alага көп ибадат кылсак, ошончолук Аллах Subhanahu wa Ta'аланын астында аброюбуз бийик болот. Аллах Subhanahu wa Ta'ala ар кимибизди бул дүйнөгө бир максатта жаратты. Бул максат Аллах Тааланын барлыгына, бирлигине ишенип, моюн сунуу, ибадат кылуу. Мусулман деген сөз бул моюн сунуу. Кимге моюн сунуу, кимге ибадат кылуу? Аллахка ибадат кылуу. Аллах Subhanahu wa Ta'ala бул дүйнөдө бизди ар кимибизди бир канча убакыттар менен, бир канча күндөр менен бизге бул дүйнөгө жаратып келди. Ата-энебиз себепчи болуп бул дүйнөгө келдик. Бул дүйнөгө келгенден максат эми Аллахтын барлыгына, бирлигине ишенип, ошого ибадат кылуу. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Allah Subhanahu wa Ta'ala sizler deyt, кимиңиздер дейт, качан гана балагатка жетсеңер, ошол гана балагатка жеткен учурдан баштап силер Аллах Тааланын парз амалын аткаргыла дейт да. Аллах Subhanahu wa Ta'аланын парз амалдары бул биринчи эле ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Бир Алладан башка эч бир сыйынууга зат жок. Мухаммед пайгамбар биз сыяктуу эле адам, бирок Алла адамдардын арасына түшүрүлгөн элчи. Ошого ишенүү менен биз биринчи парзыбызда Алланын кулчулугуна, ибадатына парз важип болот да. Ошондуктан биринчи эле парзды аткарып мусулман болгондон кийин ар бир адам 5 маал намаз окуш парз болот. Экинчи эле парзыбыз 5 маал намазды окуш, 5 маал намазды хушу ва хузу менен окуш ар бир мусулмандын мойнундагы парз. Хушу ва хузу деген сөз мен Алланы көрбөсөм дагы Алла Таала мени көрүп турат деген ишеничте ибадат кылышыбыз керек да. Аллах Subhanahu wa Ta'ala биздин кайсыл жерде болсок дагы Аллах Таала бизди көрүп, билип туруп, угуп турат. Мен айтарым, бул Курбан айт, ороз айт, Курбан айт бул биздин мусулмандардын важип намазы, майрамы да. Бирок булдан дагы өтө зарыл биздин намаздарыбыз бар да.
Муну бир жылда бир жолу окуп коет экенбиз. Эгер айт намаздын важиптиги бул мусулман адам болуш керек, сапарда болбогон адам болуш керек, жергиликтүү адам, местный адам болсо ошого окуш важип болот да. Бирок андан да жогору турган биздин 5 маал намазыбыз парз да. Мындан да жогору тура турган. Биз качан гана айт намаз, жума намаз болгон учурда гана ушу мечиттерибиз толуп, стадиондорубуз толуп, ушуга келип аракет кылабыз да. Бирок мындан дагы эртең Алла Тааланын астында жооп бере турган күн келгенде, биринчи сурак боло турган учур келгенде, ошол бизден 5 маал намазыбыздан суралат экен да. Ошондуктан урматтуу бир туугандарым, биринчи очередь 5 маал намазды тургузайлы. 5 маалдык намазды тургузганда гана Алла Субханала Тааланын астында эсеп кысап бере турган күндө жеңил болот да. Алла Субханала Таала биринчи эле айтып атат го, кыямат күнү мен намаздан сураймын дейт. Намазыбыз качан гана жакшы, толук өткөн болсо, анан калган амалдардан суралат дейт да. Ошондуктан жалаң эле айтбек боло бербей, 5 маал намазга да аракет кылайлы. Айтты бир жолу окуп койсоң болду деш, бул ниеттен кайтайлы. 5 маал намаз окуганга аракет кылайлы. 5 маал намазды тургузганга аракет кылайлы. Кимде ким окуп атса, дагы бекемирак окуйлу. Кимде ким окуй элек болсо, ошого аракет кылайлы. Качан гана биз 5 маал намазды хушуа хузу менен окуганда, Алла Субханала Таала биздин калган амалдарыбызды кабыл кылат. Сен 5 маал намаз окубасаң, канчалык жакшы амалдарды кылбасаң, бирок канчалык жакшы амалдарды кылсаң дагы, Алла Субханала Таала эртең биринчи очередь намаздан сурайт да. 5 маал намазыбыз кыямат күнү эсеп кысаптан өткөндөн соң, анан биздин кылган, окуган айт намазыбыз, кылган сооп амалдарыбыз анан суралат экен да. Ошондуктан Алла Субханала Таала 5 маал намазды парз кылды. 5 маал намазды качан гана балагатка жеткенден баштап парз кылды. Бирок балагатка жетиш деп жүрө бербей, азыр окубасак балдарыбызды окутайлы. Балагатка жетпеген балдарыбыз намаз окуса, аларды кылган ибадаттары биз үчүн болот экен да. Качан гана балагатка жеткенден кийин өзү үчүн болуп калат экен. Ошондуктан балагатка чейин балдарыбызды ибадатка, парз амалдарга үйрөтүп койсок, эртең балагатка жеткенден кийин ал амалдарды өзүнчө аткарып баштайт экен да. Качан гана биз балдарыбыз мектептен келгенден кийин тамак ашка, отур, тур, чай ич, буну кыл, иш кыл дейбиз, бирок ошол амалдарды аткарат экен да. Кээ бирки мусулман мамлекеттерде, кээ бирки ыймандуу үй бүлөлөрдө балдар мектептен келгенден 2 рекет намазын окуп, анан кийин үйдөгү амалдарын, тамак ашын кылып баштайт экен да. Эртең кыяматта сурайт экен. Суралып, баласынан суралганда атат экен, мен окуудан келгенде бул ишти кылды эле, бул тамакты жеди эле, мен ошолорду кылгам. Эгер намаз оку дегенде мен окуйт элем деп, эртең биздин үстүбүзгө асылышы мүмкүн да. Не дегенде мен атамдын айтканын толук кылганмын дейт экен да. Үй салгам, фундамент кургам, тамак алып келгем, чай алып келгем дейт экен. Бирок атам мени ушу 5 маал намаз оку, ибадатты кыл деп айтканда мен кылат элем. Менин күнөөмү атама дагы тартыңыз деп эртең бизге дагы доңа тийип калат экен. Ушул жерде турганыбыз ар кимибиз атабыз, ар кимибиздин бала чакабыз бар. Бирок кыяматта ушул нерседен суралат да. Ар бир адам өзүнчө бир үй бүлөдө имам дейт да, имам деген башчы. Ошол имам ар бир өзүнүн коомуна жооп берет дейт да. Ошондуктан ар кимибиз өзүбүздүн үй бүлөбүзгө башчыбыз. Ошол үй бүлөбүз үчүн жооп беребиз да. Мисалы, мэр шаар үчүн жооп берет, имам дагы шаар үчүн жооп берет. Бирок биз ар кимибиз өзүбүздүн үй бүлөбүз үчүн жооп беребиз да. Ошондуктан намазды бекем тургузайлы. Эми мурунку заман эмес. Мурункудай бирөө сени тоскоолдук кыла турган заман эмес. Мындайча айтканда, баягы современный тил менен айтканда, демократия. Бизди эч ким эч жактан тозо албайт. Сен ибадат кылба, сен намаз окуба, сен мечитке барба.
сен сооп иш кылба деп бизди эч ким тоза албайт, тосконго да акызы жок да. Ушундай мүмкүнчүлүк болуп, Алла субханала таала бизге ушунчалык жакшы убакыттарды, жакшы күндөрдү бергенде, биз ушул амалдарды аткарып калбасак, анда эртең Алла субханала тааланын астында чоң күнөөкөр болуп калабыз да. Алла субханала таала ар кимибизге өмүр берип атат. Мынакей 30 жыл, 20 жыл, 40 жыл, 50 жыл, 80 жыл. Ошол Алла субханала таала 12 жаштан өйдөн күзүн баардыгын эртең кыямат күнү жооп беребиз да. Аллах субханала таала ар кимибизге бул өмүрдө жакшы амал, жаман амалдар берип атат да. Жана Алла субханала таала эркти, каалоону ар кимибиздин өзүбүзгө берип коюптур да. Кааласаң бул тегиз жол менен бас, кааласаң бул даңгыр жол, жаман жол менен бас деп. Эртең кыяматта Алла субханала таала барып айтканда, мени ушундай туура эмес жолго салып койдуң дегенде, мен Алла субханала таала айтат экен, мен сага эрк бергем, каалоо бергем. Кааласаң бул жол менен бас, кааласаң тиги жол менен бас. Ошол ибадатта дагы Алла Таала каалоону берип койгон да. Сени бирөө келип түнү менен тур, ибадат кыл, мажбурлап мечитке апарып, эч кандай сага эч ким мажбурлаган жок. Аны сен өзүң башкарып атасың да. Өзүңө өзүң кожоюнсуң. Мындайча айтканда, сен кааласаң эртең менен туруп намаз окуйсуң, кааласаң жатып уктайсың да. Эртең Алла субханала таала кыямат күнү сурайт: мен сага каалоону бердим, мен сага жолду көрсөттүм, мен сага пайгамбарды жөнөттүм дейт. Пайгамбарды мен көрбөгөм, сахабаларды жөнөткөм, сахабаларды көрбөгөм деп эч шылтоон айта бергенде айтат: мен сага ушул башчыны жөнөттүм, имамды жөнөттүм, мен сага Куранды жөнөттүм. Мына китептер турат. Кааласаң азыр кыргыз жазы, орус жазы, өзбек жазы, татар жазы, бардык тилде бар да. Мурун биз айтчу элек, бул арабчанын кыргыз жазы жок, кыйналып атабыз, биле албай атабыз, түшүнбөй атабыз деп. Азыр бирок Алла субханала таала канча мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун, каалаган тилибизде, каалаган сөзүбүздө, кааласаң жалпак тилде, кааласаң адабий тилде бизге бардык амалдарды бирөөлөрдүн акылы менен бизге китептерди котортуп, үйрөтүп, биздин көз алдыбызга алып келип, кол алдыбызга алып келип койгон да. Эртең кыямат күнү эч кандай бир шылтоону таба албайт экенбиз. Мен биле албадым, мен көрө албадым, уга албадым деген. Ошондуктан намазды бекемдейли туугандар. Биринчи очерет намазды бекемдейли. Качан гана биз намазыбызды бекем кылып тургузганда гана биздин ибадатыбыз оңолот, биздин жашообуз оңолот. Алла субханала айтып атат: силер 5 маал намазды хушу ва хузу менен окусаңар, мен силерге 5 белек берем деп атат да. Хушу ва хузу деген сөз, мен Алланы көрбөсөм дагы, Алла Таала мени көрүп турат деген ишеничте 5 маал намазды тургузак, Алла Таала 5 белек берем деп атат. Биринчи белек эле бул дүйнөдө биздин рызкыбызды кем кылбайт экен. Рызкы дезе эле биздин жеп иче турганды түшүнбөшүбүз керек. Рызкы дегенде эле бизди жашообуздагы жатып турганды, жеп ичкенди, байыганды, кембагал болгонду түшүнбөшүбүз керек. Рызкы деген биз бул дүйнөгө төрөлдүкпү, ата энебиз себептүү. Кыяматка чейин. Кыяматка чейин дегенден максат ар бир адам өлгөнгө чейин. Качан гана адам өлгөндө ал үчүн кыямат башталат дейт да. Биз ойлобойлу, качан жер жүзү тополоң болуп, бардыгы тегиз топурак айланып, кыямат күнү башталды деп ошондо ишенебиз да. Бирок кыямат ар бир адам жаны алкымдан чыгып, бул дүйнөдөн кайткандан соң кыямат башталат дейт да. Кыямат башталганын ушудан эле билсек болот дейт да. Адам өлгөндө сенин атың ошол замат өчөт экен да. Мейтти алып чыккыла, сөөктү алып чыккыла, жуугула, тазалагыла, үйдөн сырткары алып чыгып койгула деп сенин атыңан айтпайт. Фаланча бешен чык буяка дебейт экен да. Сөөктү алып чыккыла. Уже сен кыяматка дайынданың деген да. Сен үчүн кыямат башталды деген. Бирок тирүүлөр үчүн сен өлүксүң, бирок сен үчүн түбөлүктүү жашоо башталды деген максатта. Ошол Алла субханала таала биздин бул дүйнөдөгү берген өмүрүбүз 10 жылбы, 40 жылбы, 50 жылбы рызкыбызды Алла Таала эч качан кем кылбайт экен. Рызкы дегенден максат жеп ичкенибиз, турганыбыз, жумушубуз, бала чакабыз, Алла Таала берген өмүрдү сүрүп бүткөнгө чейин Алла Таала биздин рызкыбызды кем кылбайт экен. Не кылганда
хушу ва хузу менен 5 маал намазды тургузганда, 5 маал намазды окуп, Алла Таалага ибадат кылганда. Мен 5 маал намазды окуп атам. Алла Таала мени көрүп турат, мен Алланы көрбөзөм деп ошол ишеничте окуганда гана биздин ибадатыбыз толук кабыл болот экен да. Ибадатыбыздын, намазыбыздын кабыл болушу бул дүйнөдөгү жашообуздун оңолушуна да себеп болот экен да. Ошондуктан Алла субхану ва таала ар кимибизге 5 маал намазды тургузуп бекем окуганга насип кылсын. Окуп жүргөндө дагы 5 маалын бекем окуган болсун. Окуп албай аракет кылам деп жүргөндөргө Алла Таала өзү жеңилдик берген болсун. Жаттай албай кыйналып акылы араб тилине, Курандарга тилдери келбей атканда Алла Таала өзү жеңилдик берген болсун. Ошондуктан Алла субхану ва таала биздин бул дүйнөдөгү кылган максаттарыбызды бир гана Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн кылышыбыз керек экен да. Алла субхану ва таала андан кийин эле биздин экинчи жана 5 белектин экинчиси бизди көр азабынан сактайт экен да. Көр азабынын эң жеңили дейт. Адам баласын көргө койгондо ушундай жер адамды мынтип кызат экен да бири-бирине. Ошол көр азабынын эң жеңили деп коет экен да. Ошол көр азабынын эң жеңили жер адам кысканда бири-биринин мына эки табырга бири-бирине капшырылып калат экен. Мындайча айтканда, баягы плотный жалпак кылып кызып коет экен да, азаптап коет экен. Ошол көр азабынын эң жеңили дейт. Алла субхану ва таала ошол көр азабынан да сактайт экен. 5 маал намазды хушу ва хузу менен окусак. Андан кийинкине эле эртең кыямат күнү ар кимибиздин кылган ибадатыбызды, жакшылык жамандыгыбызды кыямат күнү өлчөт экен да. Күндө эки периште түшөт дейт. Эки периште ушундай таза барак менен түшөт дейт, мындай таза барак менен. Биздин кылган амалдарыбызды ушундай баракчага жазып турат экен, мындай таза барактан. Фаланча эртең менен баштап намазды окуду, мындай күнөө иш кылды деп, оң жактагы периште күнөө сооп иштерди жазып турат экен, сол жактагы периште күнөө иштерин жазып турат экен да. Биздин ар бир кылган амалдарыбыз эч бекитилбей, көмүскөдө калбай, Алла Тааланын астында жазылып турат экен да. Ошол биздин наам амал китебибизди кыямат күнү оң колубуздан берет экен. Кимин наам амал китеби, ошол күнөө сооп жазылган китеби оң колунан берилсе, ал башындагы топузун ыргытып сүйүнөт экен, мен бейишке кирет экенмин иншалла деп. А сол колунан берилгендери кайгырып ыйлайт экен. Кафырлардын күнөөкөр көптөрүн төшүн тешип, төшүнө салып коет экен да. Азап ошакта эле уже башталат экен да. Андан кийин эле 4-нчү амалы мыйзам тараза дейт. Алла субхану таала адилеттүү зат, ар бирибиздин кылган амалдарыбызды, соопторубузду сооптой, күнөөлөрүбүздү күнөөдөй кылып. Жана соттордо илип коет го кире таразанын белгисин. Сүрөттөрүн тартып коет, илип коет. Бул теңдик, бардыгына туура карайт деген. Алла субхану ва таала ошол мыйзам таразаны кыямат күнү бет алдыңа алып келип, ар кимибиздин кылган амалдарыбызды эч кими солго кетирбей, оңго кетирбей, азайтпай, көбөйтпөй, толуктап бирдей кылып тартат экен да. Ошондо кимин сообу көп болсо бейишке кирет, кимин сообу аз болсо жетпей калса, Алла субхану ва таала өзү сактасын, тозок азабына азаптап коюшу эч кеп эмес. Андан кийин 5-нчи эле амал, Алла субхану ва таала ар кимибизди ниетибиз бар бейишке киребиз деп, иншалла. Эч ким мен бейишке кирбейм деп отказ бербейт экен да. Бардыгы эле тозоктон сактасын деп айтат, бейишке киребиз деп айтат. Ошол бейишке кириш үчүн биринчи айттык го, 5 маал намазды хушу хузу менен тургузушубуз керек, окушубуз керек. 5 маал намазды хушу ва хузу менен окусак, Алла субхану ва таала биз үчүн жаратып койгон 8 бейиштин каалаган эшигинен киргенге бизге мүмкүнчүлүк бар да. Каалаган эшигинен бизге киргенге мүмкүнчүлүк бар. Эгер бул дүйнөдө Алла Таала берген өмүрдө ибадатты толук хушу хузу менен окусак, ибадатты толук аткарсак, Алла Тааланын бул күнөө амалдар, булдун кылба деп булдан кайтсак, бул сооп амалдар, булдан сооп кылайлы деген амалдарды кылсак, кыямат күнү Алла субхану ва таала бизди көп сооптор менен бейишке киргизет экен да. Бейишке кирип алсак, анан кийин бейиште чыгыш жок дейт го.
бейишке кирип алсак, иншалла Аллах субханала таала да ушу бейиште ибадат кылыш жок, бейиште сооп амал кылыш жок, бейиште 5 маал намаз окуш жок, бейиште жыргаш, ойнош, жеп, ичиш, күлүш экен да. Ошол кээ бирлери айтат, жеп, ичишти, ойношту бул дүйнөдө кылып алсак, кыямат күнү эми Кудайдын айтканы болор дейт да. Бирок бул дүйнө көз ирмемде өтө турган дүйнө экен да. Кече эле жаш бала элек, бүгүн эле мына орто жаш, эртең эле аксакал. Канча деген аксакалдар мурун ушул биринчи рядда отурчу эле. Азыр бул рядда жок. Эртең тиги ряддар бул рядка келет да. Бул бат эле келет экен да, көз ачып жумганча эле. Биз ойлойт экенбиз, көп жашап атабыз, көп жүрүп атабыз депчи, бирок Аллах субханала таала биздин өмүрүбүз кыска экен. Пайгамбарыбыз эмне үчүн 63 жашында жаш эле өтүп кеткен бул дүйнөдө. Бирок пайгамбарыбыз ушу сиз менен бизди ойлогон экен да. Мен эгер көп жашасам, мен үммөттөрүм да көп жашап калат. Мен үммөттөрүм көп ибадат кылбай, көп күнөө кылып калбасын деп, ушул 60-70 жаш мусулмандардын орто жашы экен да. Аллах субханала таала ушул 60-70 жаш орто жашта биз ибадаттарыбызды көбөйтүп калышыбыз керек. Бир гана ушул айт намаздары менен эмес, жума намаздары менен эмес, 5 маал намаздарды тургузушубуз керек. Мына айт намазга канча деген адам келип атабыз да, мына жерде. Ого эле көп, 1000дей болуп кетебиз балким. Ошол 1000 адамдын 1% 5 маал намазга келсе, 100 адам 5 маал намазга келет экен да. 100 адам 5 маал намазга келсе, биздин мечиттерибиз батпай калат экен. Дагы мечит курганга туура келет экен да. Ошондуктан мынакей, көрдүңүздөр, 100 адам эмес, баягы эле азанчы менен баягы эле 4 адам биздин мечитибизге келип атат, намаз окуп атат. Баягы эле 4 аксакалыбыз. Эртең 4 аксакалыбыз өтүп кетсе, ким келет мечитке? Ошондуктан баардыгыбыз 5 маал мечитке келген аракет кылайлы. 5 маал намаз окуган аракет кылалы. Аллах субханала таала ар кимибизге ушул берилген убакыттарды туура колдонууга аракет кылайлы. Мына убакыттар дагы аз калыптыр. Аллах субханала таала ар кимибизге берген убакытты туура пайдалана билели. Бирөөнүн убактын бирөө алмай жок дегендей, Аллах субханала таала ар кимибиздин кылган ибадаттарыбызды, эртең бүгүн кыла турган курбандыгыбызды Аллах субханала таала кабыл кылган. Курбандык жөнүндө мына устазыбыз да мына кече жумаларда кайта айтып аттык. Курбандыкты айт намаздан кийин союш керек негизи. Айтка чейин союп койсок, курбандыгыбыз өтпөй калат. Ал жөн эле эт болуп калат деди, жөн эле биздин сообу жок, жегенге эле тамак ашыбыз болуп калат экен да. Курбан айт намаздан кийин курбандык деп ниет кылып сойсок, ошол соопко жетсе, толук сооп болот экен да. Ошондуктан айт намаздан кийин барып курбандыкты чалайлы. Дагы азыр эмнеде баягы адамдын аты айтылса куту сүйүнөт дейт го. Могу Ташкөмүр шаардын баардык балдары, адамдары могу курбан айт күнү жылда оюн зоокторду өткөрөбүз, ар кандай күрөш, кол күрөш, кире тартма, сууга сүзмө, ошон оюндарды өткөрөбүз да. Ошого айтып кете турган нерсе, бүгүн айт күнү барып жанагы өлгөн жерлерге ыйлап, капа болуп, Куран окуппай, Куран окусак жакшы иншалла. Бирок келип айт күнү майрамдашыбыз керек экен да. Башка күндөрдө биз катуу майрамдайбыз, бирок айт күндөрдө өлүктөрдү көп эстеп алабыз да. Өлүктөрдү эстеш жакшы. Бирок аларды дайым намаздан кийин эстеп Куран окуп тура берсек болот. Бирок айт намаздарды майрамдап, мусулман адамдар кичине настроениясын көтөрүп, бала чакасын ээрчитип келип, ушундай айттык майрамдарды өткөзүш керек да. Ошол берде айттык майрамда мына Каныбек тренер агайыбыз уюштурду, жана дагы мына Саматтар уюштурду. Ушулардын баардыгын мисалы азыр оюн зооктор жөнүндө кичине айттык маалымат берип коеюн. Кээ бирлери оюн зооктор болушун дагы билбейт экен, намаз окуп эле Куран окуганы жөн экен да. Ошондуктан ошол оюн зоокторго катышып, бүгүн айттык майрамдын деңгээлин жогору өткөргөнгө аракет кылайлы иншалла. Ошого бир сыйра мына окуп айтып кетейин.
шахмат оюнун өткөрүү, мисалы спонсорлор да булар. Спонсор дегенде максат ошону каржылап, биз дагы сооп алайлы, элдерге кичине жакшы мамиле кылайлы, жакшы оюндарды өткөзөлү деген адамдар тыйын топтоп ушунун белектерин, тамак аштарын көтөрүп бергендер. Шахмат оюнун уюштуруучулар 74-жылдан баштап 75-жылга чейинки биздин агаларыбыз иншалла өткөрөт экен. Андан кийинки ар кимибиздин үйүбүздөгү жарларыбыз, балдарыбыз бар, ошолорго бекер борбордук аянтта, мисалы паркта аял кишилерге оюн зооктор жана аш белектер бар да. Буларды 76-жылкыдан баштап 80-жылкыга чейин уюштуруп беришти. Андан кийин салмак күрөш боюнча буларда 1981-жылдан 82-жылга чейин балдар уюштуруп берди. Андан кийин аркан тартыш боюнча 84-жылкы балдар, андан кийин жанагы бука тартыш, салмак боюнча тартыштар 85-жылкы балдар. Андан кийин волейбол боюнча 86-жылкы балдар, стол теннис боюнча 87-жылкы балдар, анан футбол плюс аш бекер болот. Буну 88-ден баштап 94-жылкы балдар. Кол күрөш боюнча 96-дан баштап 99-жылга чейин балдар. Анан кийра көтөрүү боюнча 2000-2001-жылкы балдар. Анан кросс жүгүрүү боюнча 2002-ден 2003-жылкыга. Андан сууга сүзүү боюнча дагы барып Махмут аке уюштурат экен. Анан камераны 95-жылкы балдар, анан берде 88-дер ошолор бүт уюштуруп атат да. Ушулардан Алла Таала ыраазы болсун. Баягы атын айтсак куту сүйүнөт дейт го. Ошондуктан буларга да иншалла дуа кылып турсак. Андан кийин бардыгыбыз ушу оюн зоокторго катышып, намаздарды бекем аткарып, намаздан кийин иншалла курбандыктарды чалып, курбан айтты жакшы маанайда өткөргөн аракет кылайлы. Кайсыл жерде жакшы маанай, жылмаюу болду дейт, ошол жерден шайтан качып береке көтөрүлөт дейт да. Кайсыл жерде муң, талаш, уруш, ызы-чуу, бири-биринин артынан сүйлөмө, гыйпат сөз болсо, ал жерде береке болбойт дейт да. Ошондуктан урматтуу шаардын тургундары, кайсыл жерде болсо дагы бири-бирибиздин күнөөбүздү кечиргенге аракет кылайлы. Алла Субхана Тааланын жолунда туура жүргөнгө аракет кылайлы. Дагы бир жолу айтыңар маарек болсун.